Быйыл билим берүү жана илим кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитети тарабынан агартуучуларга, айрыкча Баткен облусундагы билим берүү кызматкерлерине өзгөчө көңүл бөлүндү. Маселен, чек ара чырына байланыштуу Лейлекте тажик аскерлеринин куралдуу кол салуусунан үй-жайы талкаланып тонолгон 98 кызматкерге материалдык жардам берилди. Ошондой эле аймактагы мугалимдердин эс алуусу үчүн берилген жолдомонун саны да көбөйтүлдү. Биздин ошол билим жана илим кызматкерлеринин борбордук комитети ошол өздүк эсебинен, өзүнүн каржысынын эсебинен ошол бизден жабыр тарткан 98 билим берүү кызматкерин ошол Ысык Ата, Жалал Абад жана Көгүлтүр Ысык көл санаторияларында эс алдырууга жетишти. Мына ошонун негизинде азыр областар Агартуучулар профсоюзунун борбордук комитетинин 7 дубандан келген өкүлдөрү жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында билим берүү кызматкерлеринин социалдык экономикалык укугун жана кызыкчылыктарын коргоо боюнча аткарылган иштерге талдоо жасап, кийинки жылга карата иш планын бекитти. Быйылкы 2022 жылдын ичинде жергиликтүү бюджеттен, айыл өкмөттөрдөн, мамлекеттик администрациядан 2 миллиондон ашык акча каражаты бөлүнүп, эмгекчилердин эмгектенүүсүнө жакшы шарттар түзүлүп берилди. Биз дайыма бул окуу семинарларыны Ош облустук билим илим кызматкерлеринин профсоюз комитети, өзүбүздүн билим илим кызматкерлеринин борбордук комитети менен биргеликте ушул жерде атайын алардан сунуштарды алып, окуу семинарларын өткөрүп келүүдөбүз. Борбордук комитеттин төрагасы быйыл жалпы билим берүү коомунда жана эмгек жамаатында кесиптик бирликтин активи жана мүчөлөрү окутуудан өтүп, кызматкерлердин эмгек акысы 80–100% жогорулаганын жана алардын эс алуусун, дарылануусун, ден соолугун чыңдоо маселесине көңүл бурулганын белгиледи. Себеби мамлекетке салык төлөгөн ар бир эмгекчи жаран дарыланып же эс алуу үчүн санаторийлерге жолдомо алууга укуктуу. Быйылкы 22 жылга карата эмгекчилердин ден соолугун чыңдоо фонду, бул социалдык фонд аркылуу келет бизге. Быйыл ошого 60 миллион санатордук курортторго 60 миллион сом бөлүндү. Билим берүү кызматкерлерине. Бул путевка түрүндө келет бизге. Анан 20 миллион балдардын ден соолугун чыңдоого келди да. Ошондо 80 миллион каражат келип түшүп атат. Бул абдан буюрса салыштырмалуу көп. Ал эми профсоюздардын өзүбүздүн бюджеттин эсебинен 50 миллион каражат жумшадык. Жыйындын соңунда кесиптик бирликтин облустук, райондук, шаардык жана жогорку окуу жайларынын профсоюз комитеттери ортосунда өткөн сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Ошондой эле ишиндеги жетишкендиги үчүн айрым билим берүү кызматкерлерине 20 жылдан бери салтка айланган жылдын бакайы, жылдын даткайымы, жылдын мырзасы жана жылдын айымы наамдары ыйгарылды. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.